Kızım уже денesi көп да. Мындайды көрбөгөн жаным мындай мен уже токтоп калдым ошол жерденчи. Кызымды жансыз денесин көтөрүп алып чыктым ошол жерден. Келинчегим барса жанагы врач свети өчүк диванда уктап аткан экен да. Уже тамакты албай койгон экен да, уже кызыңар чарчап калды депчи. Барып эң түпкү кабинеттен ачсам, действительно 3 адам ошол жерде бурчта чай ичип отурушкан экен да. Түндө. Түндө. Уже 3-төн өтүп калган болуш керек. Светти күйгүзсөм, таракандар жүгүрдү да ошол жерден, палата эменин үстүнөн. Стенаданчы. Саламатсыздарбы, Борбордук телеканалдын көрүүчүлөрү? Бул жолу биздин студияга 2 жашар кызы ооруканада чарчап калганын айтып, акыйкаттык издеп жүргөн ата Ашырбек уулу Улан биздин студияда бүгүн келип отурат. Биз болсо окуянын чоо жайын сиздерге айтып бермекчибиз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Ошол окуянын чоо жайын баштан аяк айтып берсеңиз. Ал күнү 15 август өргүдө малым эле Бишкекке келгенбиз. Кызым үй бүлөм менен баарыбыз жакшынакай эле жүргөн, эч кандай ооруган эмес. 15 август күнү келинчегим жумуштап шаарга чыккан. Балдар мен жанымда болчу. Кечке маал уктап туруп эле эшикке ойнотуп келейин деп эле эшикке алып чыккам. Кородо машинам токтоп турган эле, машинага кирип бир аз отуруп, кызым балам ар жакта ойноп жүрдү. Кызым машинанын ичинде ойноп атты. Ойноп эле арткы отуруш тараптан кусу үйдө кызым. Анан кызым эмне болду деп эле кызымды карап, кусумдун тазаладым. Анан суу ичем деди. Машинада суу бар болчу, сууну илеген да суу. Кызыма суу бердим. Дальше ойноп кетти кызым эле. Анан бир аз машинада уктады, анан мамасына чалып келинчегиме айттым, ушундай кусу ийди. Келтасың деп уже жетип калдым деди. Ушу кечки саат 20:00-20:30 чамасы болчу. Келинчегим келди. Карап эле мен өзүм мындай үйдө алып жатпайм эч качан балдарымды. Анан сразу эле Баян Антонов Кудай бергенде болчубуз. Биз Баян Антоновкада эме бар. Тез жардам бөлүмү. Ошол жерге алып жөнөдүк. Эң жакынкы жайгашкан. Барып эле ушундай шартыбызды түшүндүрдүк. Ушундай болду десек, температурасын ченеди. Температурасы 36 нормалдуу экен деп бизге айтты. Бирок биз инфекциялык ооруларды карабаңыз, биз экстренный случайларга жардам беребиз. Сиздер инфекционный республикалык жугуштуу оорулар ооруканасына барарыбызды багыттама беришти да. Жарайт деп эле кечки ушул болжол менен 9:30, 21:30, 22:00 чамасында эмеге жетип бардык. Лев Толстой көчөсүндө жайгашкан республикалык жугуштуу оорулар ооруканасына. Барып эле кезекке турдук. Ал жерде бир 10 жетпеген адам кезекте турду. Барып кезегибизди күттүк. Кезегибиз алдында бир адамды киргизип кетишти, кезексиз эле турган. Колубузда балам, кызым. Ал жерге баргы чакта дагы 1-2 сапар кузу иди. Кезегибиз келелекте эле ошол бир адамды 1 саат, 15 мүнөт, 15-20 мүнөт карады да. Мен эми мамлекет кызматкерим деп айтпадымбы, өзүм билем, эгер жалган маалымат берсем, бирөөгө жалган жала жапсам, мен ал үчүн да жоопко тартыларымды өзүм жакшы билем. Ушуга чейин сизге берип аткан интервьюмда бир дагы жалган кошпойм, бир дагы бирөөгө жала жаппайм. Тек гана мамлекет мыйзамдын чегинде, мыйзамдын негизинде талап кылам нерселерди, баардык нерсени. Анан очередибиз жетип кирдик. Аңгы чакта келинчегим ошо эшиктин алдында контролдоп турган медсестраларбы же ушундай айым болот экен. Формачан, акылачан. Ал эжеке менен дагы келинчегим каймай чыга кетишти. Силер биякта баланын акыбалын көрүп туруп,
эмнеге кезексиз киргизип атасыңар деп. Анткени биз 1,5 саатка чукул күтүп идик да. Анан башка адамдар да күтүп атты. Ошол жерде аябай оор акыбалда келгендер да болду ошол жерде. Анан кезегибизге кирдик. Кирип келинчегим алып кирди. Кызымды алып кирип бир 5 минутка жетпеген убакта эле кайра чыкты да. 5-10 минуттук аралыкта кайра чыкты. Эмне деди десем, кызыңар эч кандай инфекциялык оору байкалган жок, баары жакшы. Биз түшүндүрүп айтты келинчегим. Ушундай келечекти үйдөн бир жолу кусту. Жолдо 2-3 сапар кузу иди. Азыр очерет күтүп турганда дагы 1-2 сапар кусту. Алы кетип атат кускан сайын. Кичинекей бала эмес, чоң киши деле кусса алы кетип калат эмеспи. Анан кызымдан алы кетип атат. Ушундай капельница сай берип кое аласыңар, кызым дары иче албайт. Негизи ичпейт да таблетка дарыларды. Анан ушундай капельница сай берип койгула десек, жок, бул жерде жатсаңар силер дагы башка жугуштуу ооруларды жугушуп алышыңар мүмкүн, азыр ушундай оору көп болуп атат. 3-чү балдар ооруканасына алып барып, ошол жерден капельница сайдырып, 3-4 саат жатып кетесиңер деди. Бизге направление берди, багыттамасын берди, направление. Кезексиз киресиңер деп айтты да келинчегимечи. Бул жерде эч кандай эме жок, шамалдап калган сыяктуу эле деп, инфекционный республикалык деңгээлдеги больница бизге ошондой диагноз коюп берди. Биз эми мен баламды жаман ой жок эле барасың да больницага, жакшы болуп кетебиз деген үмүт менен эле бардык кайра 3-чү детский больницага. Ал жерге барып эле электронный эме очередь турат эмеспи. Барып 426 табло көрүнүп турду. Бассам 427 болду, бирок талон чыккан жок ал жерденчи. Ага чейин киргенде келинчегим түз эле направление менен приемныйга кирип айтты, ушундай биз направление менен келдик. Врачтын айтуусу боюнча кезексиз киресиңер деди десек, келинчегим менен медсестра чыгып эле жок, кезек күтүүбүздү талап кылды да ал жерден. Талонго басып келип, мен 427-чи бассам талон чыккан жок. Бул жерде бир сакалчан биздин жашыбыздан улуураак байке отурган экен. Анан талон чыкпай жатат, баары сүрөткө тартып алып атат телефонго. Ошентип мага айтты да. Анан мен телефонду машинага алып калган экен, кайра чуркап чыгып эле машинамдан телефонду алып кайра кирсем, уже 430 болуп калыптыр деди. Анан 431-чи талонду бастым, сүрөткө тартып алдым. Ошондо 16 августка караган түн ровно саат 00:00 деп көрсөттү телефонунан. Анан тартып алдым аны. Кезекке турдук. Саат ал жерде уже дагы ал жерден да 1-2 сапар кузду кызым. Ал жерден да кузду. Келинчегим уже шыпылыктап ары бери басып врачка кирип айтып атты, ушундай бизде ушундай деген десе, медсестра чыгып эле врачтын ордуна врач болуп эле ошол жерден келинчегиме дагы биздин очередке туруубузду талап кылды. Ушундай десек, өзү эле жооп берип коюптур да. Анан айла жок, бала менен күтүп отурдук. Ал жерде мен көрүп калган учурда айтып аттым, жана электронный очередке ар ким баскылай берди да. Мисалы талон чыкпай атат деп, кээ бирөө 3-4 сапар басат, кээ бирөө 1-2 жолу басат, ушинтип атып, менин көзүмчө эле 508 болуп кетти ошол жердеги талондогу электронный көрсөткүч. Анан көргөндөрүм айтып аттым, ушундай телефонго тартып алыңыздар, талон чыкпай жатыптыр деп мен дагычы. Анан билсеңиздер керек, эмеде очередти номери менен чакырып турат экен, мынчанчы номер бул эмеге деп. Анан кайра чыйпылыктап мен да айттым медсестра кызга, чоң кыз, могул жерде сиздер чакырган жок адамдар басылып кетти. Мисалы үчүн талон, мисалы үчүн биз 430 болдук, 508ге чейин бирөө канча адам болуп атат, ортодо 70тен ашык адам жөн эле басылып кеткен. Ошол жерде камераларын тийиштүү органдар алса керек. Биз айтканбыз, бүт запистер, камералар турган. Менин оюмча бир 15-20га чакты адам болчу ал жерде, жанагынча көп эмес. Анан система ошондой чакырат экен, бир адамды чакырып, ал келбесе бир аз күтүп, анан кийинкисин тапшырып, чакырып, ошентип очеред өтө берет экен да убакыт. Анан мен түшүндүрүп айттым, чоң кыз, ушундай жөн эле жок адамдарды система чакырып атат.
лучше могул жерде живой очередь катары кылып эле фактически турган адамдарды алып кирбейсиздер десек, мага орусчалап эта система такая, ждите свою очередь деп айтып койду да. Анан уже баламдын шай кеткени уже невооруженным глазом уже көрүнүп атты да мага дагы. Менин медициналык билимим жок, бирок уже жүрөгүмдүн согушу мага сезилип ушундай болот деп келинчегим ары бери чуркап жүрдү. Ошо менен күтө бердик кезегибизди. 2-3 чамасы түнкү келинчегим чыккан врачтарга айтып атып, бир врачка айтты, ушундай чыдабай атабыз. Уже кызымдын эмеси состояниясы аябай оорлошуп баратат, акыбалы десе, очередибиз жете электе киргизип кетишти алар. Ошондо саат 2-3 болуп кеткен. Бир 2-3 чамасы болуп кетти. Анан ал жерден киргизип кетти. Кызымдын колунан анализ алышты, ошол жерден сахары, анан да бир диагноз кылып. Ал сахары бир 2-3 минуттадабы ушундай бат эле чыкчу анализ экен. Анан ал жерден ченегенде температурасы да тоже жакшы, 36 бир нерсе деп көрсөткөн. Келинчегим алып кирип кеткен. Ошону менен күтүү чыктык, чыгып силер жана убактылуу келгендердин бир эмеси бар экен, дагы бир бөлүм бир жагында. Ушундай 2-3 саат жатып, анан жакшы болсо акыбалы чыгарып ийген жер экен. Ал жерге история ачылып, ошентип киргизди бизди. Палатага мен өзүм көтөрүп кирдим кызымды. Палатага киргенде биз биринчилерден болуп кирдик, эң биринчи. Светти күйгүздүк. Мен жана башында айтпадым сизге, жалган кошпойм мен, анткени өзүмдүн жоопкерчилигимди билем. Светти күйгүзсөм, таракандар жүгүрдү да ошол жерден, палата эменин үстүнөн. Стенаданчы. Санитаркабы же беришки приемныйда отурат экен. Ошол эжеге айттым, эже, муякта таракандар жүгүрүп жүрөт го десем, мага кайдымкыдай эле реакция жок. Же жооп жок, же бир нерсе деп койгон жок да. Өзү ошол жердеги простын наволочкаларды түздөп, кызымды жаткыздым. Чабалактап атты ошол убакта кызым. 2 жашар кыз тили жаңы чыгып келаткан, же айта албайт ооруган жерин. 3-4 чамасында кирдик. Анан врач күтмөй башталды ошол жерден. Ошол эжеге чыгып, эже врачтар каякта? Келе билсем азыр келет болуп убакыт өтүп атты. Кичинекей 5 жаштагы балам коридордо калган ошол убакта. Бир жарым саатка чукул убакыт болуп кетти окшойт. Күтүп аттык, анан уже тынчсызданып баштадым мен. Келинчегим бир чыгып карап келет, мен бир чыгып карап келем, врачтар жок. Анан чыгып жанагы эжеге кайра бардым. Эже каякта врачтарыңар, келеби, карайбы? Десем, приемныйда деди ал эже. Улгайып калган, өтө бир 50-60 жаштын тегерегинде эже болчу. Көрсөм тааныйм. Приемныйда кабыл алууда бошой атышат врачтар деди. Анан кайра чыктым мен. Приемныйга чыгып карасам, ичинде врачтар деле көрүнбөйт. Бер жактагы очередь күтүп аткандагы бир эже айтты. Бир бөлмөдө чай ичип отурушат алар деди да. Тиги түпкү коридордо деди. Эгер ошо камералардын органдары ала турган болсо, ошол жерде менин ары бери чыгып жүргөндөрүм бүт, баары запистер бар. Эгер звук менен жазыла турган камера болсо, ал жерде дагы көп маалыматтар чыгат болуш керек. Барып, эң түпкү кабинеттен ачсам, действительно 3 адам ошол жерде бурчта чай ичип отурушкан экен да. Түндө. Уже 3-төн өтүп калган болуш керек. Эчтеке унчуккан жокмун. Анткени кайра келип айттым эжеге, жүрүңүз эже, мен сизге көрсөтөйүн. Сиз айтып аткан приемныйда бошой аткан врачтар чем занимается, жүрүңүз, мен сизге көрсөтөйүн десем, ар жактан бир орус улутундагы врач келатыптыр. Мен эч кандай улуттук аралык эмем жок. Нет плохой нации, есть плохие люди дегендей. Мен эч кандай улутка бөлбөйм. Анан улуттарды да жамандабайм. Александр деген болчу врач. Менден жашыраак врач өндүндү. Өзүмдү тааныштырдым. Александр. Баягы Саша деп коебуз го. Саш ушундай, мен өзүм мамлекеттик кызматкермин, өргүдө жүрдүм эле. Бул жерде кызым ушундай акыбалга түшүп калды.
карап берип коесуңарбы десек, баягы врач келип, эми мен медициналык билимим жок болгондуктан эми бизге жөнөкөй адамдарга деле түшүнүктүү го, баягы адамды карап, дене табын ченеп, кан басымын ченеби деген андай нерсе көрүп алган жокмун. Действительно менин сөзүмдө чындык бар. Анан келинчегиме көздөн кайрылдык ушундай десек, баягы кызымды мындай алыстан эле карап, оозу ашыңгарбы, жанагындай ченеби деген болгон жок да. Анан десек, что-то Саш, ана тяжело дышит деп айттым да, ошо оор дем алып атат, жүрөгүнүн сокконда башкача десек, ал кускандан деп койду да. Ал кечке кыйналып куса бергенден жүрөгү ошондой бат согот. Анын билимине муктажбыз да биз. Анан карап, суу бердиңерби деди. Ооба, суу активный ичип атат десек, көп бербегиле, Орса деген суу бар, ошону аз-аздан бериш керек. Биз дары иче албайт эле кызым. Капельница сайып, балким ошондой жардам бересиздер десек, выбирайте сами деп мага тандоо койду да. Же Орса деген суу беребиз, либо Ригидрон деген капельница саябыз. Кеңешкиле деп мага тандоо коюп атат да ал врач. Мен эмнени билем, мен медицина жактан. Мен ошонун билимине муктаж болуп ошол жерде ошондон көз каранды болуп отурам да. Келинчегимди карайм, келинчегим мени карайт. Капельница эле сайгылачы деп атабыз жалдар. Орса суусун да алып келип берди, аны кызым ичкен да жок. Туздуу суу болот экен да. Баягы кусканда, баягы ичтеги менин түшүнүгүм боюнча, ичтеги витаминдин баарын кусуп коет дегендей түшүндүрдү. Орса суу ошолорду кайра калыбына келтирүү эме экен да. Составында ошондой эме бар, суу экен. Аны ичкен жокмун. Эшиктеги балама карап келейин деп чыктым мен кайра. Баламды машинага отургузуп, кайра кирип чыгып ушинтип карап аттым. Келинчегиме телефон чалып аттым, балам жанында болгон учурда. Капельница сайдыралы деп эле айттык. Анан уже таңкы 5 чамасында келинчегим капельница сайды деди ошо Ригидронду. 5 чамасында 4-5 точный время эме караган жокпуз да. Убакыт ошо 4 менен 5 таңга мал учурларда уже. Биз машинадабыз. Балам уктуп атат. Мага кайра 6-лар го дейм. 5 чамасында, 5 жарым. Келинчегим кирчи срочно деди. Кирсем, кызым ушундай эме да. Чабалактап атат да кызымчы. Өзүм тили чыккан адам болсо айта алат экен да, ата апа ушул жерим ооруп атат депчи. Анан эмба эме да, кызым мындай кыйналгандан унтуп ары бери тоголонуп атат да, бияка тоголонуп. Айта албайт жаңы ата апа деп жаңы тили чыгып келаткан да. Анан врачка барып келчи дедим, мен кызым жанында отурам. Барып келчи врачка кайра карасын деп айтчы десем, келинчегим чыкты. Анан өзлөрүнүн ординаторский деп коебу, өзлөрүнүн бөлүмү бар экен врачтардын. Келинчегим барса, жанагы врач сөтү өчүк диванда уктап аткан экен да. Ошол Александр деген врач. Карап койчу, ушундай болуп атат. Кызым кыйналып атат аябай деп ошо капельница сайгандан кийин 2 жолу кусуп туруп кызым. Анан уктап аткан жеринен эме деген экен да. Уже таңга чукулдап калды да. 8-де смена болот экен. Күндүзгү врач алмашат экен. 8-де врач келет, ошол көрөт силерди деп койду да. Кайра келип отурду. Кызым чабалактайт, суу ичпейт, же эчтеке болбойт, колун жанагы не деп коет, бабочка деп коебу, баягы ийне суу кетпеш неметип отуруп, анысын тарткылап салган. Кызым уже колдорун тиштебейген элестетиңиз. Колдорун тиштегилебейген өзүчү. Жаны кыйналып атат. Анан 8-деги врачтын күтүүгө аргасыз болдук да ошол жерде. Кечки 12-де барганбыз, уже 8 саатында. Анан
уже таңгамал, уже 6-дан өткөндө келинчегим кайра бар дейт. Барып ушинтип элесе температурасын ченедиңерби? Биз мен балким колдонгонду билбейм градусник менен. Ал жерде айтып атпаймынбы, дене табын ченеп койгон врач көргөн жокмун мен ошол жерде. Эмеден приемныйдан ченелген. Жана убактылуу кармоочу, убактылуу жатуучу жайдан ал жерден ченелген жок. Ченегилечи деп медсестрага айтып койгон да. Анан эртең менен 2 врачын күттүк. Эртең менен 2 врачы келди, келип анан эме болду, уже келе калып, таң атпай тамактанууга киришет экен да. Келе калып, үйүнөн тоюп келип, жумушка мындай кирем деп эме кетүү жок да, сразу келип эле, айла жок. 5 минутка деп коюшту, кирсең врачтар ошол күнү как-то жалаң жаш адистер да, жаш врачтар каткыры, кандай мындай түндө деле тамеки чегип, терезеде элдер отурат, телефон чукуп турушат, мындай ошондой эме көрүнүштөр мага көрүнүп атты да. Анан айла жок, ал врачты да күттүк. Тилекке каршы ал врач дагы келип, аны да күттүк да, аябай 8-ден өтүп кетти окшойт. Ушундай Марина деген врач экен, ал дагы келип ушундай болду десек, ал дагы порок сердцабы деп эле, мындай кызымды дагы көтөрө калып кароо жанагындай деген жок да. Порок сердцабы, ченегиле температурасын деп коюп чыгып кеттир. Келинчегим өзү барып, уже прием зачада медсестра айым башка алмашып калган экен, боюнда бар эжекен ал. Ал дагы эмени сунуп койгон да, градусникти. Балким биз ченегенди билбейбиз, аны колдонушту билбейбиз, балким чуркап келип ченеп историяга жазуу деген жок да. Келинчегим ошол убакта эметсе, ченесе, уже көтөрүлгөн табы. 30 канча? 38 ушундай температура болгон экен. Анан мени чакырды, кайра ишке чыгып кеткен ал учурда, баламды карап келейин деп. Мен кайра кирдим, кирип ошол 38 градусту баягы температуранын чүрүү эмесин дагы эметип баштадык да. Анан кайра врачка барсак, ушундай температура болду да, чүргөн эме берип койгулачы десек, парацетамол деген свеча болот го, кичинекей баланын көтөнүнө сала турган. Ошонун как-то 2 жашка дозасы, 2 жаштык эмес, 250 граммбы, ушун миллиграммдыкпы, ушундай свеча берип койгон экен да. Менин көзүмчө келинчегим келип көтөнүнө салды. Обычно кичинекей баланын көтөнү эми ымдашып турат го. Мен өзүм көрдүм да, көтөнү кургак кызымдынчы. Мурун эми анча-мунча грипп болуп, ушундай болуп калган учурда свеча салсаң, реакция берип, мындай качып ушундай болчу да. Ал убакта эч кандай реакция жок да, кызымдачы. Жөн эле жатат, сулап эле жатат. Аябай терең кыйналып дем алып атат. Свеча салдык, биз деле эме кыла алган жокпуз да. Анан уже убакыт өтүп атты. Кайра келинчегим чуркап барды. Чуркап барып, уже баардык врачтар бир бөлмөдө отурган экен. Анан келинчегим ушундай болуп атат, дагы жардам берип койгулачы кызыма. Кыйналып атат десе, жанагы кийинки дежурствону кабыл алган врач Марина телефон кармап, девушка очередь деп койгон экен да. Очередь. Ал жерде эми андай деле көп адам жаткан жок да, ал жердечи. Бизди мындай карап койсо, көңүл буруп койсо жакшы болмок да. Анан убакыт өтүп атты, уже кызым жанагынан башкача да. Эми ал жактагы картина мурун бийим баштыман өтпөгөнгө ушундай жүрөгүмдө калып калды. Кызым мындай кроваттан тоголонот десеңиз, бияка тоголонуп, уже чабалактап, мындай ушундай кыйналып атты да. Кызымды колума кармап, мен коридорго көтөрүп чыктым. Элестетиңиз. Мен врач издеп коридорго көтөрүп чыктым мен кызымды. Биз киргенде эле оң жакта биринчи палатада жатканбыз, андан кийинки эшикте ушу врачтар отурат экен. Келинчегим бир таанып алган эле, жанагы ночной дежурстводогу турган врач, күндүзгү врачтан башка эле бир врачка
айтты да, силерге эмне акча керекпи, карабайсыңарбы, ушундай состояниеде болуп атабыз десек, ал врач атайын дежурныйлар турбайбы, ошолор карайт деп бирок басып келди. Биз суранып ийдик да, жалпы кыргыз байке экен, көрсөм кара тору, орто бойлуу. Ушу менин урактан улуураак байке окшойт. Байке карап коюңузчу деп кыргызча түшүндүрүп айтып ийдим. Ушинтсем кызым тырмагын карап басып туруп тревожным голосом: «Маша, срочно в реанимацию!» деп бакырып атпайбы элестетиңиз. Ошо башка эле врач назначать этип атат. Кызымды шешепке уруп алып туруп чуркадым мен ошол врачтын аркасыначы. Кызым ошол жерде уже эмесинде эмес, эсинде эмес. Көзү жумулган абалда, бирок аябай терең кыйналып дем алып атат да. Келинчегим артыбыздан келди, экөөбүз эшикте калдык, бизди киргизген жок. Ошондо бир 9:30 чамасы күтүп аттык эшикте. Врачтан чыкканда сурап аттык: «Эжеке, кандай кызымдын акыбалы?» десек, «Тяжелый состояниясы, но стабильно» деп атты да. Азыр кусканына жараша эме кылып аттык. Кызым ошол жерде келинчегиме да айткан экен да: «Силер буяка келбейт болчуңар» деди, приемныйдан кечиктиңер депчи. Ошол жерден айтылган экен. Анан бул акыбалга чейин түшпөйт болчуңар деген мааниде. Анан келинчегим экөөбүз турдук ошол жерде, күтүп аттык, чыкканда сурап аттык: «Стабильно, но тяжелое» деп атты. Ошол кусканда бүт витаминдерин эметип калган. Азыр силердин кызыңарга только эме витаминдерди куюп атабыз. Пока антибиотик дарыларды көтөрө албайт азыр деп атты да. Ошону менен саат 10дон 16 мүнөт өткөн. 16 август уже кызыңарды рентгенге тарттырыш керек эле, көтөрүп барып коебузбу деди. Хорошо деп кирдим. Кызымды дагы деле ошондой кыйналып аткан учур. Кызымды көтөрүп барып бир бөлмөсүнө кирдик, рентгенге кирдик. Кызым эсинде эмес, өзү отура албайт. Мен кармап, колун, эки колун көтөрүп, башын кармап, азыр рентген снимогу бар бизде, ошо азыр Минздрав алды да анычы. Кызым уже кыйшайган абалда түшкөн экен эмеге, рентгенге. Ошо менен эле кайра кызымды палатага алып барып жаткыздык, реанимацияга. Ошону менен бизди киргизген жок. Анан эме деп атты, карточка, амбулаторный карточка поликлиникаларда болот эмеспи. Ошонусу керек бизге. Ал ошону алып келиңиздер деди. Мен дароо эле Кызыл Аскерге кеттим. Кызым эме карточкалар ошол жерде болчу, поликлиникада. Аяка кеттим. Уже ондон кийин да, как раз жума күн 16 август келинчегим калды. Келинчегиме эме дешкен экен: «Башын тарттырабыз. Азыр скорый чакырып койдук. Наркоз берип, анан алып кетиш керек» деген сөздөрдү айткан экен да. Анан аңгычакты келинчегимен да врачтар киргизип сураган экен: «Кандай боюнуңузда бар кезде кандай көтөрдүңүз эле, кандай оорулар болду эле, ооруду эле ушундай оорулар менен» деп ар кандай сөздөр суралган экен. Ал кезде келинчегим айтыптыр: «Баары жакшы, андай ооруган эмес. Биз апрель айында улуу балам дагы, кичи кызым дагы кызамык оорусу менен ооруп, инфекционный больницага жатып чыкканбыз. Баары жакшы». Ошонун баарын айткан экен. Баскан тургандары жакшы. Эмнеге сурап атасыңар десе, кызыңар оңго сол каптал иштебей атат деп айткан экен да. Андай болушу мүмкүн эмес, эч кандай жүрөк оорусу болгон эмес. Буга чейинки амбулаторный книжкасында бүт жазылып турат. Мисалы үчүн баары жакшы, андай серьезный оорулар менен эч кандай ооруган эмеспиз деп ушундай 2-3 сапар врачтар сураган экен да. Мен Кызыл Аскерге жетип, карточкасын издеп тагып, бери көздөй чыктым. Где-то уже пробка барып келечекти Кызыл Аскерге. 1-1,5 чамасы болуп кетти. Уже келатып жолдон телефон менен сүйлөшүп аттым. Келинчегим: «Эмне болот десем, уже врачтар ары бери эле чуркап атат. Билбейм эмне болгонун» деди да. Анан аңгычакты эме деген экен да: «Тооктун сорпосун болсо жакшы болот эле, блендерден өткөзүп кетсеңер, азыр ошону берсек жеңил тамак эмеспи, ошону берели» дептир. Анан келинчегим дароо эле блендерден өткөзүп алып келип бериптир. Алып келип, мен жолдо келатам, келинчегим берсе,
уже тамакты албай койгон экен да, уже кызыңар чарчап калды депчи. Анан мен келдим. Келип эле кирсем. Врач атасы болосузбу деди. Ооба. Жүрүңүз анда деп эле эчтип кирди. Жана бөлмөгө кирсем, кызым аппаратта жатат. Сигналдар иштеп атат. 4-5 врач курчап турат. Кислород менен качать этип атышат да. Кызым уже денеси көп да. Андайды көрбөгөн жан, мындай мен уже токтоп калдым ошол жердечи. Дагы эле кызым бутун кармасам уже мындай тырышкан сыяктуу да бутуч. Мындай катып калган сыяктуу. Не болду деп сурадым врачтардан. Не болду деп сурадым сразу. Не болду десем баары эле башын жерге салат да, мен теп аркасына туруп элечи, анан айтпаса деле түшүнүктүү болуп калат окшойт ошол маалда. Мен ошондой кабыл алдым. Анан уже кызым үзүлгөн турбайбы деген сигнал келди да. Анан не болду деп карасам баары эле жерге салат врачтар. Кызым жатат көп мындай. Денеси кызыл көк тартып кеткен да. Ошентип кызыбызды ойнотуп барып эле, атып барып эле, эртеси күнү ушинтип колубузга салып берип койду да. Анан андан кийинки акыбал уже милициялар келди. Азыр мындай ушундай срыв менен кабыл алган окшойм. Мен жакшы эстей албай да жатам да. Мен ошол убакта ситуациянычы. Карасам келинчегим бир жакта кулап жатат. Эсимде эмес, бир эсине келет. Ушундай баарын өткөздүк да башыбыздан. Карындашым кулап жатат бир жакта. Анан моргко барат деди. Ошол жактан алып кетесиңер. Моргко барды, кызым ал күнү жума күнү алып кете алган жокпуз. Күттүк. Бизге балким моргко вскрытие кылдырбай эле бермекпи же мыйзамда ошондойбу, башында беребиз, алып кетесиңер деген таризде айтып атышкан. Бирок акыркы убактарда уже эме болуп кетти да. Обязательно вскрытие керек депчи. Анан ойлондум. Кызымды действительно эметким келген жок, сойдургум келген жок, бирок менден кийин дагы канча семья сыздабасын деген бир ой келди да. Менден кийин дагы канча бала бар, канча жаш ата эне бар, канча семья бар. Ошондой бир ой келди да. Мен ушуну аягына чейин чыгышым керек. Мен далилдешим керек. Шалаакы мамилелерин, жанагы картинанын баарын көрүп өткөндөн кийин элестеп бир отурдум, ойлонуп жакшылап, анан бир ушуну мен бир токтотушум керек деген мааниде макулдугумду бердим экспертиза эмеге, вскрытияга. Ошону менен эртеси күнү кызымды алып кеттик. Мурун эми моргду мындай көрүп жүрчүбүз, бирок башымдан өткөн эмес. Мындай кирип ошол жерден өзүмдүн кандан жаралган баламды көтөрүп чыгам депчи. Ылдый этажга түшүп, ошол артынан бара бергиле деди. Барсам каталкага ороп, башын бери көздөй каратып, кызымды ороп койгон экен да. Ошол байкелерим айтышты, улан өзүңдү карама, сен же кызыбызды биз менен көтөрүп чыгайынбы? Сен кирбей эле коесуң беле? Жок, мен аталык милдетим, мен кызымды өзүм алып чыгайын ошол жерден деп кызымды жансыз денесин көтөрүп алып чыктым ошол жерден. Ойнотуп, атоо деп жаңы тилин чыгып келаткан кызымды көтөрүп алып чыктым, жансыз денесин. Уже кызым баягыдай терең дем алганы да жок, аталгону да жок. Кызымды
Алып кеттим, айылга чоң эненин жанына койдук кызымды. Андан бери мына канча 1,5 ай, уже 2 айга чукулдап баратат. Өзүбүз дагы баягы действительно эме менен кабыл окшойбуз. Больницага келинчегим экөөбүз тең жатып чыктык. Өзүмдүн апам жатып чыкты. Баягы действительно удар болот экен. Анан эми келип ошо органдарга арыз жазып, ошо кызымдын ишин аягына чыгайын деп азыр ошо кайрылуучу жерлерге кайрылып жүрөбүз. Анан экспертизанын жыйынтыгы 25 сентябрь чыгат деди бизге. 16 августтан 25 сентябрга чейин уруксат берди. Эми сурак берилди. 25 сентябрда чыгат деп күтүп аттык аны. Анан 25 сентябрда уже чыкты деп келдик. Келсек экспертизанын жыйынтыгы чыга элек, гистологиясы эмеге 1 октябрга калды деди да. 1 октябрда келдик. Келип жыйынтыгын алдык. Эмесин свидетельство, временное свидетельство о смерти берет экен да ошол жерден. Анан жыйынтыгын эме деп айтты да бизгечи. Кызыңар патологический орган эмес, порок сердца эмес, ашказан, башка бүт органдары жакшы. Инфекционный орган эмес кызыңар ошол жерде. Бир отравленияга окшошуп атат бул жерде. Балким бир жалбырак жеп алгандыр, же дары-дармек жеп алгандыр деди да. Анан мен андай болушу мүмкүн эмес. Кызым көзөмөлүн мен ошол күнү кечке келинчегим жумуштап чыгып кеткен. Мен карап аттым. Үйдө кечке болду. Кечке маал уктап туруп, анан кечке маал ойногонго чыктык. Мен кызымды көз алдымда ойнотчумун. Андай жалбырак, андай нерсе буга чейин болмокту, андай болсо, андай жебеген эмес. Андай эмне болушу мүмкүн бизди айтты да мынтип. Ушундай случайлар болот, эми ата-энеси байкабай калган учурлар болот, дары-дармек жеп алган учурлар болот. Мен кызым дары ичмес, ал дарыны да жей албайт болчу, андай үйдө деле жерде дары андай жатпайт. Эми ар кандай болуп калат. 100% бул жерде гарантия, что отравление болгон деп бизди ушундай жыйынтык менен кетирди да. Цонго барасыңар, цондон жанагы менен свидетельство о смерти окончательный. Ошонусун алып аласыңар. Деди да, 100% гарантия ушу отравление болгон деп чыгат. Биз анан эме деди да, эч кандай бул жерде жыйынтык өзгөрүлбөйт, лабораторияларга текшерилет бар, жыйынтык 100% чыгат деп кетирди. Биз үйгө оролуп стресспиз, кайра эмнени жедирбейдик деп ойлонуп, ал күнү 1 октябрь күнү эмеге цонго жетишкен жокпуз. Эртеси күнү дагы иштерибиз болуп эметкен жокпуз, цонго барган жокпуз. Анан Владимир Щербинин Владимир, судмедэксперт, ошол мага байланышка чыгып, эгер бере элексиңби ошол кагазды, цонго бардыңбы деди. Анан жок, мен бара элекмин десем, анда ты можешь подъехать дагы бул ишти профессор карады, кызыңардын ишин силер келсеңер анан түшүндүрүп беребиз деди да. Анан шашылышып эле келинчегим болуп бардык. Бир тууган эжекелерибиз да барды чогуу. Барсак результаты уже другие. Эме дейт да. Эми 2 күндөн кийин карасаңыз, биз 1,5 ай күткөн результат 25 сентябрда күткөн результатыбыз 1 октябрь чыгып атат. Кайра 3 октябрда башка результат берип атат бизге. Эмне болду десек, бул жерде профессор карап чыкты силердин ишиңерди. То есть здесь отравление 100% жок дейт. Анан биз түшүнбөй эмне болушу мүмкүн отравление болбогондо десек, диагнозун это сердечная миокарда деп чыгарып атат да. То есть жүрөктүн мышцаларына инфекционный эмелер бар деп. Анан жакшылап мындай эме менен түшүндүрүп бериңизчи. Жалпак тил менен, эми медицинский сөздөр татаал чындыгында. Анан мындай биздин жалпак тил менен түшүндүрүп бериңизчи десек, бир инфекционный агент кирген организмге.
Анан ошол поражать эткен бөйрөктү, боорду, өпкөнү, отек мозга, лимфатические узлы расширились, ушундай диагноздорду айтып атты да мага. Анан түшүнбөй эле Володь көчөгүнү буквально 2 күн мурун сен бизге отравление деп атпадың беле? Эми кандай азыр 2 күндөн кийин кайра ал 100% отравленияң өзгөрүлүп, эми кайра 100% сердечный миокарда болуп чыгып калат. Биз түшүнбөй атабыз мен десем, эми биздин жана башындагы 100% чыгат деп аткан сөздөрү жок да. Эми биздин аппараттар СССР убагындагы эски, мен 3 дня не спал, ушул эме менен анализдердин жыйынтыгы менен мен истинасын мындай болушу мүмкүн эмес деп аттым дагы. Частный лабораторияга ошол жүрөктүн эмесин анализин берип, ошол жерден жыйынтык алдык. Ошол жерден эми 100% чыкты. Бул эми точно өзгөрүлбөйт дейт бизге. Анан суроо жаралат экен да, ал частный лаборатория 5-10 сом турбаса керек. Анын акчасын ким төлөдү? Ал Володя өзүнүн чөнтөгүнөн төлөдү. 1,5 ай күткөн результатыбыз 2 күндө эмне себептен кандай алмашылып калып атат? Эми же отравление болгонун билбейсиң, же жанагындай инфекция болгонун билбейсиң. Инфекционный агент кирген дейт. Анда республикалык деңгээлдеги жугуштуу оорулар ооруканасы бизде эмнеге шамалдап калган сыяктуу деп, алар эмнеге анда ал жерде врач деген высокий статусту алып отурушат да. Врач ал билет да, инфекция жукканбы, жукпаганбы, туурабы? Азыр ошондо кайсы проводу карап атат? Азыр Октябрьский, 3-чү детский Октябрьский районго байланыштуу болуш керек. Октябрьский райондо болуп атат. 4-чү гомбу, Медерова Белорусская көчөсүндө жайгашкан экен. Ошол жерге арыз жазганбыз. Азыр процесс тергөө иштери жүрүп атат деп айтылды бизге. Биз бирок экспертизанын жыйынтыгы менен бүгүнкү күндө официально тааныша элекпиз. Азыр прокуратура алып кеткен экен ишти. Октябрьский райондогу следователь Нурадилова Бегимай деген кыз тяжкие преступленияга бул Октябрьский ровду өзүнчө карайт экен да. Бул первичный следователь бул болгондугуна байланыштуу болуш керек менин оюмча. Моргтогу анализ экспертизанын жыйынтыгы менен ошол кыз алып кетти да. Мен ошол момент окуп калдым. Ошол жерде эме деп жазылып турат да. Со слов матери, ребенок болел дома 3 дня. Деп мен 3 күн эмес, мен 3 саат алып жаткан жокмун да кызымдычы. Эми экспертизанын жыйынтыгы менен таанышсак дагы көрөбүз го, эмне кандай нерселер чыгат. Дагы бир мындай көз жүгүртүп чала бала биринчи страницасын окуп калдым да эмеден. И мать жаловалась на прием пищи ребенка, то ли ушул сыяктуу нерселер да жазылган экен да. Мен сразу кеткенде эмеге Володя менен сурадым да. Володя, могул жерде ушундай сөздөр жазылып турат го. Со слов матери, ребенок дома болела 3 дня. Муну сен каяктан алдың деп сурадым. Десем, улан, извини меня, пожалуйста, но мен историяда эмне деп жазылса, история болезни жазылат эмес. Ошол жерде эмне деп жазылса, я просто переписал дейт ошол жергечи. Значит, бул историясына тоже врачтар башка нерсени жазып аткандыгынан эме болуп атпайбы. Ошол акыйкат издеп, жанагы кайдыгер врачтардын эртең менен жумушуна келип, жанагындай тамак ичип отуруп алган. Түшүнөм, человеческий фактор, да, конечно, но эртең менен жумушка жаңы келип атат, ал үйүнөн тамактанып келиш керек. Ошол жердеги действительно ошондой нерсе болду. Саламаттык сактоо министрлигине бардык. Министрдин орун басары кирдик. Ошол жерде атайын бир күнүгө кечинде 1 саат бар экен. Ошол убакта эмнелерди, жарандарды кабыл алат экен. Как раз күтүп кирдик. Мен историямды укту ал киши. Ага чейин ал киши кабардар экен ал нерседен. Анан ал кишиге да арыз жаздык министрдин намына. Ушундай болду десек ооба билебиз. Биз комиссия түзөбүз. Комиссия иштеп чыгат. Анан алар да экспертизанын жыйынтыгы менен бүт бар менен таанышып, анан сиздерге өзүнчө маалымат беребиз деп бизге жооп келди да.
ошол биз эми акыйкаттыкты талап кылам мен. Урматтуу Борбордук телеканалдын көрүүчүлөрү, эфирибизди жыйынтыктап жатып, наристенин атасынын айтымында учурда тергөө иштери уланып жатат. Ал эми бул ишти саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев өз көзөмөлүнө алып, учурда комиссия түзүлүп иш алып барылууда. Биз дагы ошол телеканалдын жамааты бул иш акыйкаттуу каралып, калыс чечим чыгат деп үмүттөнөбүз. Саламатта калыңыздар.